саламатсыздарбы? Дүйнөдөгү миллиарддаган адамдарды байланыштырган курал бул тил. Дүйнө жүзүндө канча тил бар экенин билесизби? Дүйнөдө 7000ден ашуун тил бар. Тилдер грамматикалык түзүлүшүнө карай 3 топко бөлүнөт. Биринчиси аморфтук тилдер. Бул тилдердин катарына Кытай, Вьетнам, Тай, Лаос жана башка тилдер кирет. Экинчиси флективдүү тилдер. Флективдүү тилдер катары орус, немец, латын, англис, грек, араб, француз, перс, швед, испан жана башка тилдер саналат. Үчүнчүсү агглютинативдик тилдер. Бул тилдерге кыргыз, түрк, татар, казак, өзбек, жапон, корей, эстон, венгр жана башка тилдер кирет. Аморфтук тилдерде сөздөр өзгөрбөйт. Дайыма бир формада болот. Маани сүйлөмдүн орун тартиби менен аныкталат. Ал эми флективдүү тилдерде сөздөрдүн ичинде өзгөрүүлөр көп болот. Кээ бир сөздөрдүн уңгусу да өзгөрүп кетет. Ал эми агглютинативдик тилдерде уңгуга мүчөлөрдүн уланышы аркылуу сөздөр түзүлөт. Кыргыз тили агглютинативдик тилдердин курамына кирет. Агглютинативдик тилдердин грамматикалык өзгөчөлүгү уңгу жана мүчө системасы аркылуу ишке ашат. Мисалы, Кыргызстан деген сөзгө кыргызстандык, кыргызстандыктар, кыргызстандыктарды деген мүчөлөрдүн уланышы аркылуу ар түрдүү грамматикалык мааниге ээ болду. Кыргыз тилинде уңгу сөздүн баштапкы формасы өзгөрүлбөйт. Мисалы, үй деген сөзгө бир нече мүчө улайлы, бирок негизги сөз өзгөрбөйт. Бул менин үйүм. Мен үйгө бара жатам. Мен үйдөн бара жатам. Мен үйдөмүн. Кыргыз тилинде бир мүчө бир гана маанини берет. Мисалы, мен китеп сатып алдым. Биз китептер дүйнөсүнө саякат жасадык. Китептерди китепканага тапшырып келдим. Бул китептердин баасы канча? суроолорго маани берип, мүчөлөрдү улайбыз. Сен кайда жашайсың? Кайдан келе жатасыз? Бул маалыматты кайдан алдыңыз? Келиңиздер, биргеликте мүчөлөрдү улайбыз. Салам Айдай. Бүгүн сенин үйүңө конокко барам. Салам. Макул, жакшы көргөн тамактарыңды жасап берем. Сабагыбыз соңуна келди. Саламатта болуңуздар.